Мамлекеттик жеке өнөктөштүк чөйрөсүндөгү ири долбоорлор аягына чейин так аткарылышы үчүн мамлекет аларды өзгөчө көзөмөлүнө алат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин алдындагы инвестициялык кеңештин кезектеги жыйынында билдирди. Акылбек Жапаров мамлекетибизде биринчи жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мыйзам 2009-жылы кабыл алынганын, ал эми азыркы профилдик мыйзам 2021-жылы кабыл алынганын белгиледи. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү борбору түзүлүп, 2026 жылга чейин мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы жана зарыл болгон мыйзам алдындагы актылар кабыл алынды. Бирок иш жүзүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун ишке ашыруу тезирээк ишке ашырууну талап кылат. Аймактардагы чакан долбоорлор жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте ишке киргизилиши керек. Ал эми стратегиялык долбоорлор өзгөчө тартипте кабыл алынат, деди ал. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алдыңкы долбоорлорду ишке киргизүү жобосун мындан ары жөнөкөйлөштүрүүгө жана ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюуга чакырды. Белгилей кетүүчү жагдай, жыйындын жүрүшүндө инвестициялык кеңештин 2022 жылдын 19 сентябрындагы отурумунун чечимдеринин аткарылышынын каралып, 2023 жылга иш планы талкууланды. Мындан тышкары инвестициялык кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик жеке өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын инфраструктуралык долбоорлоруна инвестицияларды тартуу жана электрондук накладнойлорду колдонуу маселелерин карашты.